Кутман күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандарым. Силердин назарыңыздарда Кеңешбек Капсалаңов мырзанын Молдо Мамет чыгармасы. Таң аткандан бери жоо чапкандай тып-тыйпыл жаткан айылга күн обочо көтөрүлүп, шашкеге таяп калганда жан кирди. Деги эле кышкысын бул айылдын чет жакасында кыймыл өтө эле сейрек кездешет. Бирин серин кар тээп, оттоп жүргөн жылкы жаныбарын, кыштоого бараткан же келаткан жалгыз атчан малчыларды эсепке албаганда, ак булуттай көлкүп жаткан кардан башка көзгө урунар ныпың жок. Сөөк сыздаткан суукка кол шилтей, минген атын күрткү жиретип, ызгаардын эпкининен чала күйгөн дөңгөчтөй карарып, талаа түстө жан кейитип жүргүсү келбейт эчкимдин. Андан көрө тойтуңду, отун сууңду кенен камдай, күн жымыңдап, жаз болгуча үйдө жаткан дурус. Айылдын жогорку тарабынан удаалаш чыккан машиналар бирден экиден атка учкашып чиркешкендер өр таяна кечээ күнү грейдер түртүп кеткен жалгыз аяк жол менен тоо этегин көздөй акырын жылып баратты. Мындай көпчүлүк бир гана күздүн күнү улак оюнун көрүү үчүн тоо койнундагы түздүккө барат. Бул жолу андай эмес. Азыр кыш. Атчандар бака шака. Биринин сөзүн бири жулак ачып, кобурашып баратат. Машинанын ичиндегилер деле өз ара күдүңдөшөт. Бир гана эскилиги жетип, тоо жаңырта күркүрөгөн үнүнөн башка ырыстуу жери калбаган. Кара кочкул зил автоунаасынын үстүндөгү койдун коргоолундай чокмуруктошкон 10 чакты адам үнсүз. Алдан эмеден корккондой өңдөрү кубарып кеткен. Элдин алды тоо этегиндеги тектирге жетип токтоду. Эми арты түрүлүп жеткиче күтүшөт. Качан гана жолдо келаткан адамдардын карааны үзүлгөндө, зилдин арткы темир эшигин ача салып, карылуу жигиттер жыгач табытты жерге сүйрөп түштү. Өткөн түнү айылдын саны дагы бирге кыскарган. Котологон көпчүлүк журту абалаган, келиндер акелеген, балдары аталаган Маметти түбөлүккө жер астына жашырууга келишти. Ушул эле айылдын баласы болчу. Чоң аталары алай тараптан ооп келген дешет. Анысын тактаган деле киши жок. Атадан жалгыз. Туугандарынын колунда жетим өстү. Акыл эскирип, эр жетип мектепти бүткөндөн кийин башкарма агасы кой артына салды. Ошондон тарта союз ыдырап кеткиче баккан көргөнү кой болду. Өзгөчө ак кой баккан жылдары башына бак конду дейсиң. 3-4 жыл катары менен 500 койдон 600 козу алды. Чабандын эмгегин акташ керек деп тызылдаган башкарма нары бери чуркап жүрүп, акыры кызыл кирпичтен 5 бөлмөлүү үй салдырып берди. Жардынын оозу ашка тийсе мурду канайт болуп, Мамет ошондо бир кутурду бейм, түбөлүккө элдин эсинде калгыдай. Өкмөттүн жинди суусун күнү кур эмес жутту. Далай жолу сүткө тойгон күчүктөй жайдын күнү топо гүлгө, кыштын күнү кар музга оонап жатканда аялы байкуш атын арта салып үйүнө алып келген. Аттан түшпөс манаптай эски үзөңгүнү чирене тээп турганда жарк этип жанган союз жалп этти. Энчисине тийген 10 койду бир айда бөтөлкөгө айырбаштап жиберди. Тартыштык жалпы элди каптап, жакырчылыкка моюн сунуп баратканын сезген Мамет бир күнү мылтыгын асынып тоого чыгып кетти. Ошол күндөн кийин Мамет айыл апага анда-санда түшөт. Болбосо тоо арасында. Кой дээр кожосу жок. Ээн талаада жайбаракат жайылган Кудайдын макулуктарын четинен тандап атты. Жалгыз жүргөнүнө карабай кууганын куткарбас, атуудан жаңылбайт. Колго тийген кийикти түн катып айылга жеткирмей, эртеси аялы базарга жөнөйт. Сатат. Үйүнө жеп ичкенин, балдарынын кем карчысын толуктайт.
бир аз өргүгөн Мамет дагы жылан сыйпагандай жоголот. Бир жылы тоо текелерди кууп жүрүп, мен кыйын деген мергенчилер көксөгөн аркарды сүлөөсүнгө капкан салам деп жалама зоону тиктей берип илбир сатып алды. Сүйүнүчү койнуна батпаган Мамет айылга жеткиче көрүнгөнгө, шыралга сураганга бирден жилик кармата берип, үйүнө түшкөндө куржунунда бир үзүм каргыча эти калган. Андан да эң жаманы, илбир сичик тиктирип кийем деген кыялын таш капты. Бир тери, бир ичик чыкпайт экен. Эми экинчисин атуу керек. Бирок андан көп өтпөй Мамет мергенчиликти таштады. Эмне себеп болгонун өзүнөн башка бир Кудай билет. Бир арманы ичинде калды. Эми ичикти кие албайт. Терини аялына ашаттырып, балдарына ийлетип туруп, төркүйүнүн дубалына гердирип илип салды. Көркүчүн. Өмүр бою кой менен кийик артынан кууган Мамет жашы 50-дөн өтүп калганда ойдо жок жерден саждага башы ийилди. Бул окуя тоолуктар үчүн күтүүсүз болду. Себеби айылда динчилдер жок. 10 жылдан бери эшиги ачылбаган мечитке жан кирди. Таң ата электе Аллоху акбарлап озондогон коңур үнү тургундардын уйкусун бузду. Мечиттин алдындагы суу алчугудукка туруп алып, элге даваат айткан Маметтен жаа бою айланып качкан адам көбөйдү. Бейкапар тынч жаткан айылга бүлүк салган Мамет тууралуу эчендеген ушак жайылды. Тиги Маметке эмне болгон? Эгине сакал чыкканда жөн жатпайбы, элдин мазасын албай? Кокуй, эми 5 маал ушунун эшектей айкырганын угабызбы? Жайына койгуланы, кой бакканда канжыгага байланып ичкен арагы менен чилдей таратып аткан кийиктер үчүн Кудайдан кечирим сурап жатса керек, бейишке чыгайын деп. Тоо койнунда мал менен жан баккан элге анын жоругу аша чапкандай сезилди. Аларга молдо деген мокочо бирөө өлгөндө гана керек. Болбосо желкемдин чуңкуру көрсүн. Мечитти айылдын тыңчыкма балдары салдырып, бир чоочун молдону имам кылып дайындап берген. Ал байкуш имам 3 айдан кийин бул айылга 3 жыл тынбай даават кылсаң да бирөө басып келбейт деп баса берген. Эмне кылсын ал? Ыйманга келгиле, бейиш сеники деп ар кимдин бутуна жыгылмак беле. Аны кеткени эч кимди кызыктырган жок. Эл гөндүм жашоосун уланта берди. Мамет болсо айтканынан кайткан жок. Көгөрдү. Күнү кур эмес колуна тийгенине кадырын салып, мечитке ээрчитип келет. Анысы кайра кеткенче шашат. Эптеп таап келген 5 кишиси намаз бүткүчө жылып жок болот. Адаттагыдай эле жалгыз Кудайга жалбарып кала берет. Бирок айылда андан башка молдо жок эле. Өлүм житим болгондо башка жака чуркагысы келбегендер Мамет акелеп өздөрү келет. Анда эле Маметке чындап Кудай берди дейбер. Өлүккө өкүрбөгүлө, аялдар кошок кошпосун, бирден ашык мал сойбогула, ысырап, шариятта ушундай. Эгер макул болбосоңор башка молдо таап келгиле, дейт. Аны уккан аксакал көк сакалдар чалкасынан кетет. Эми да аны өлгөн турбайбызбы, өлгөндүн артынан көмгөн кылабы? Көкме, ал ушуну кылмак, жер жуткур десе. Ушуну жаназа оку дегенбиз. Курлай сөздөн пайда барбы? Жаназа окулуп, жайына коюлган соң ар ким билгендей кылат. Билими болбосо да китептен окуган бир аз маалыматы менен Мамет жаназачы аталып кетти. Туура окуу атабы, туура эмеспи, кызыккан эч ким жок. Эптеп иши бүтсө болду. Күндөр өтө берди, жыл айланды. Айылда баягы эле көрүнүш. Элди динге чакырган Мамет. Аны көрө калып жылт койгон жаштар. Шылтоосу даяр тургандар. Эртең келейин Мамет аба. Бүгүн болбой калды го. Уй жок, кашка ой. Ошону издеп баратам. Арпага кулак байлап келген аксакал.
Тез жетпесем жырып кетет, эмгегим талаага кетпейби деп качып жөнөмөй. Эл чогулган көпчүлүккө барып зекетти төлөгүлө, садага бергиле десе, эркектерден биринчи улгайган кемпирлер атырылып беттен алат. Кайдагы акча? Жок, сен эле жетишпей тургансың. Бири көрбөгүлө, чөнтөгүнө салып алат, башка эмне кылмак эле акчаны. Мамет катуу сөз уккан сайын чыйралды, артына чегинген жок. Бир күн эле кыш чилдеде Мамет дайын дарексиз жоголуп кетти. Мечитте тынчый түштү. Эл көнгөн адаты кармап кийикке чыгып кеткен экен дешти. Чынында ал Даватка кеткен эле, Өзбек тарапка. Арадан 3 ай өткөндө жаздын алаш албырт күнү жанына сакалдары саксыйган, тили буруу 5-6 адамды ээрчитип жетип келди. Мына кызык, жай жаткан эл кайра дүрбөп калды. Мамет келиптир, жөн келбептир, энеңди жанында хизбуттар жүрөт деп атышат. Эми баарыбызды кырып кетет булар, десе бири. Мен сезгем, муну башынан эле капыр болчу бул, ушуну кылмак. Ошол 5-6 адам менен Мамет көчөгө чыкканда, өмүрү жабылбаган эшиктер шак бекиди. Аттуулар ат тизгинин келген жолуна тартса, жакын жерден көргөндөр жеткен тешигине кире качкыча шашты. Алыстан келген даватчыларды бир жума айланганда айылды таштап кетти. Мамет ошондон тарта хизбут атка конду. Канча аракет кылган менен Мамет айыл элин ыйманга келтире алган жок. Бир гана жетишкени, анда санда кээ бир адамдар өз ыктыяры менен мечитке кире калып жүрдү. Болбосо 10 жыл мурунку абал өзгөрүүсүз бойнот. Элдин эмнеге мечиттен алыс экенин Мамет өзү да аңдап түшүнгөн жок. Тек гана чала акылында тоо этектеп конот, мал жандуу эл динди жек көрөт деп ойлоду. Жаны тынбай күндө 5 маал мечитке каттаган Маметти бир күнү кокустан тагдыры тоору чалып төшөккө сулатты. Күүгүм талаш жетип келген ак халатчандар инсульт деди, ийне менен денесине сайгылап көрүп. Эми бир ыптасы толук кыймылдабайт. Андан көрө көңүлүн калтырбай жакшылап баккыла. Мамет кандай киши эле, деди жаназачы үнүнө өкүм чыгарып. Момун адам болчу, жакшы адам болчу, деди катарлаш тургандар. Мындай жерде ким жаман дейт маркумду. Казылган чуңкурду эптеп дөмпөйтө салган көпчүлүк кайрадан келген жолуна түштү. Кээси жеке ишине шашса, кээси жанатан казанда боркулдап кайнап жаткан жылкы этинин жыты мурдун өрдөп ошого шашты. Артында кышкы тоңдо азап менен чукулуп, үймөктөлгөн топурак менен көзөнөктүн ичинде кепинделген Мамет кала берди. Эч кимиси качандыр бир күнү өзү да ушул жерге келээрин ойлогон жок. Ыйманың саламат болсун, Мамет, ыйманың. Каналдын өнүгүүсү үчүн подписаться баскычын басууну унутпаңыздар.